Жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чексиз, эсепсиз салават, саламдар болсун. Алла субханаху ва таала бизди адам кылып жаратканына, адамдардын арасынан акылдуу кылып жаратканына, акылдуулардын арасынан мусулман кылып жаратканына, мусулмандардын арасынан ушундай ибадаттарга бекем болуп, жүрөгүнү мечитке байлап, жараткандын туура жолунан адашпай жүргөнүнө мүмкүнчүлүк бергенине чексиз шүгүрлөр болсун. Өткөнкү жумадан ушул жумага чейин билип билбей кетирген кемчилик ката күнөөлөрүбүздү Кудай таалам кечирген болсун. Хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келгендей, "Ал-жум'ату илал-жум'ати каффарату лима байнахума" дейт. Жума намазы менен экинчи жума намазынын ортосундагы кимде ким ушул экөөгө бекем боло турган болсо, экөөнү убагында калтырбай окуй турган болсо, арасындагы күнөөлөр кечирилет дейт. Албетте кичинекей күнөөлөр кечирилет, Аллахтын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Жанада басып келген кадамдарыңыздардын ар бирине сооп жазып, күнөө кечирип, даражаңыздарды Кудай таалам жогорулоткон болсун. Бүгүнкү маселебиз бабу адабил илми, илим талап кылуунун адеби, алымдарга болгон мамиле, илимдүү адам кандай болуш керек, ошол жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Алла субханаху ва таала ыйык китебинде, Кур'ан-ы Каримде Зумар сүрөсүндө айтат: "Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Алардан сурачы, билгендер, билбегендер менен тең болобу деп. Алла субханаху ва таала бул мындай суроо бергендин максаты албетте билимдүү менен билимсиз тең эмес экендигин баяндагысы келген. Башка бир аятында айтат, Анкабут сүрөсүндө Кудай таалам: "Ва ма яқилуха иллал алимун." Ушундай нерселер болуп калат, аны бир гана илимдүүлөр түшүнөт дейт. Илимдүүлөрдүн акылы жетет дейт. Бирде сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип сурашты: "Я Расулаллах, эмне дейсиз?" дейт. Бир адам илимдүү, экинчи бир адам ибадатка бекем, абид, ибадатка бекем. Экөөнүн кимиси артык деди. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жообу мындай болгон: "Фадлул алими алал абиди кафадли ала аднакум ражулан." Илимдүү адамдын ибадат кылуучуга карагандагы даражасынын жогорулугу ушундай, менин силердин араңардагы эң жөнөкөй адамга караганда кадырым жогору болгондой деген экен. Hazreti Ali radıyallahu anhu aytat: "An-nasu abna'u ma yuhsinun." Adam balası kolundan emne kelse oşogo taandık bolot deydi. Mus'ab ibn Zübeyir, Hazreti Zübeyir sahabanın balası, balasına aytkan osiyatı: "Ta'allamel ilme." İlimde algın deydi. "Fe in yekun leke malun kâne leke cemalen." İlimde algın, senin baylığın bar bolgon adam bolson, ilim seni çıraylı, koz, körüktүү kılıp körsetet deydi. "Ve illem yekun leke malun kâne leke malen." Eğer de akçaң, baylığın жоқ bola turgan bolsa, ilim sağa baylık alıp gelip beret degen eken. Abdülmelik ibn Maravan, İslam tarihindagi uluu başçılardan, alğaçkı halifelerden bolup eseptelet, Amavitlerдің халифаларынан. Алдағы балдарына осият айтып, насаат айтып мындай дейді:
Ta'allamul ilme, ilimde үйrөнгүлө, ilim algıla. Fe in kuntum sadatan fuqtum. Эгерде силер эл астында жүргөн жетекчилер болгон болсоңор, жумушуңарды өтө так аткара турган деңгээлде болосуңар дейт. Wa in kuntum wasatan suttum. Эгерде силер элдердин орто деңгээлдеги адамдардан боло турган болсоңор, силер улууларын айланасыңар дейт. Wa in kuntum suqatan ishtum. Эгерде даражаңар төмөн болуп калган болсо, илимдин айынан даражаңар көтөрүлүп, жакшы жашоону силерге насип болот дейт. Данышмандардын сөзү: Ал-илму шарафу ман ла кадра лаху. Бир адам аброю жок, мындай аброю жок дебейбиз, мындай аброю төмөн, кадыры жок адам боло турган болсо, илим аркылуу анын кадыры жогорулот дейт. Ibn al-Mu'taz Manzurul Hikam kitabında alım kişi mınday deydi. Alım adam, ilimdүү adam, ilimsizdi tanıyt, bilet. Ankeni oşol ilimdүү bir kezde ilimsiz bolgon deydi. İlimsiz adam hiç kaçan ilimdүүдü bilbeyt. Ankeni al, ilimdүү bolup көргөн эмес. İlimdүү адам илимсизди таанıyт, байкайт, көрөт, билип коет, туура түшүнөт. Эмне үчүн? Илимдүү кезинде илимсиз болгондуктан. Илимсиз адам эч качан илимдүүдү түшүнө албайт. Эмне үчүн? Ал эч качан илимдүү болбогон үчүн. Bir alımdan kelip surашыптыр. İlim artıkpı, akça artıkpı dep, baylık artıkpı dep. Alım жооп берген экен, ilim artık. Кайра сура узатышкан. İlim artık bola turgan bolso, emne үчүн alımdardı baylардын eşigin astынан көрөбүz деп. A baylарды ilimdүүлөрдүн eşigin astынан көрбөйбүz degende жанакы алым жооп берген экен. Анткени илимдүүлөр акчанын пайдасына көзү жетишкен, алым байлардын болсо илимдин кадырына көзү жетпегени үчүн деген экен. Демек, урматтуу жамаат, Кудай Таалам бизди бул жашоодо жаратты. Бир жашка жеткенде Кудай Таалам бизге акыл берди. Ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн берди. Ошол заматтан баштап биздин мойнубузга милдеттер жүктөлдү. Кылган ишибизге, жүргөн турганыбызга жооп бере турган болдук. Келген жашообуздун аягы дагы бар, кете турган күнүбүз дагы бар. Адамдын өмүрү канча болсо, ошол өмүрүн баарын арнай турган болсо, илимдин канчалык деңгээлине жетет. Илимдердин баары даражасы жогору, адам баласынын бул жашоого болсун, экинчи акыреттик жашоого болсун, албетте керектүү нерсе. Бирок адам баласы илимдин баарын ала албайт. Мүмкүн эмес, акылга сыйбайт. Андай адам жок. Алымдардан сурашкан, ким бүт илимдерди билет дегенде, адамдардын баары деген. Бир адам эмес. Ким илимдин чеги бар, жете турган жери бар деп ойлой турган болсо, ал адашат дейт. Анткени Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде "Вама утитум минал илми илля қалила" силерге берилген илимдин өзү өтө аз деңгээлдеги деп айтылган.
Алымдар айтат, илимге кирген адам bir океандағы теңізге, суға түшкөн сыяктуу дейт. Канча терең кирген сайын чегине, тереңдигине көзү да жетпейт, акылы дагы жетпей калат дейт. Илимдин баарын, түрлөрүн камтып алуу мүмкүнчүлүк болбогондон кийин, урматтуу жамаат, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келгендей, талабул илми фаридатун аля кулли муъминин ва муъмина, же болбосом аля кулли муслимин ва муслима деп келген, илим талап кылуу ар бир мусулман эркекке жана мусулман аялга, момун эркекке же момун аялга парыз болгон деген хадиске амал кылуу максатында, жок дегенде ар бир адам бул жашоодо жашоосуна керек боло турган илимге ээ болуш керек. Күнүмдүк намаз, орозо, ажылык, зекет, жараткандын акысы жана ошол эле учурда адамдын адам менен болгон мамилесиндеги эрежелерди билүүсү милдет дейт. Анткени илим албай турган болсо адам баласы акыретте эсеби оор болот. Бир алымга, сахаба алымга, Hazreti Abu Hurayraga жөнөкөй адам келет дагы, я Абу Хурайра, Алланын элчисинин досу, сахабасы, мен илим алгым келет, бирок ошол алган илимге амал кыла албай каламбы, же болбосом жоготуп коёмбу деген коркунучтан илим албаймын дейт. Hazreti Abu Hurayranын жообу мындай болот: мына ушул илим албагандыгыңдын өзү илим жоготкондон жогору, оор дейт. Аллахым биринчиден баарыбызга алган илимибизге амал кылууду насип кылган болсун. Бирок илим алуу эң аз деңгээлдеги, күнүмдүк адам баласынын жашоосуна керек боло турган деңгээлдеги илим алуу, бул урматтуу жамаат ар бирибиздин милдетибиз. Ар бирибиздин. Бирде Hazreti Rasulullah Пайгамбару саллаллаху алейхи ва саллам мечитке кирип калды. Мечитке кирсе, жамаат экиге бөлүнүп, эки алака болуп, мындай топтолуп, чогулуп, тегерек болуп отурушуп алган экен. Эки жыйын. Биринде Алланы зикир, улуулоо, дуа болуп жатат. Экинчисинде топтолгон жамаат дини маселелерди кеп кылып жатышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошондо айткан, эки отуруш тең, эки жыйын тең өтө жакшы. Бул жакшылыкка алып барат. Экөө тең мага жүрөгүмө жагымдуу, бирдей. Булар Алланы эстеп жатышат, улуктап жатышат. Булар болсо дини маселени карап жатышат. Билгендигин тастыктап, билбегенге үйрөтүп жатышат дейт. Мен үйрөтүүчү болуп жиберилген соң, мана ушул үйрөтүүчүлөргө маселени талкуулап жаткандарга кошулуп отурайын деп отурган болот. Башка бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран." Алла субханаху ва таала кимге жакшылык каалаган болсо, назар салган болсо, юфақиху фиддин, диндин маселелерин туура түшүнө турган кылат дейт. Туура түшүнүүгө Кудай Таалам жардам берип, мүмкүнчүлүк түзүп берет дейт. Bir hadisinde kelет: "Hayru ummeti ulamauha." Menin ümmetümdün en jakşılары alımdары deyt. Wa khiyaru ulamaiha fuqahauha. Alımlarının en jakşılары fıkh ilimin maselelerin jakşı bilgendir dedi.
Başka bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maga menin orunbasarlarımdı çakırgıla je bolboso menin orunbasarlarım var degende sahabalar soraşat, ya Resulallah kim alar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap beret, menin sünnetlerimdi tiriltkenler janada Allah'ın pendelerine üretköndür degen eken. Başka bir hadisinde aytar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ma ubidallahu bi şeyin afdalu min fiqhin fid din. İbadattın jaratkanга jagымдуу bola turgan ibadattın en artık türü bul adam dini meselelerin tak tuğra düşünüp bilip aluu deydi. Ve la faqihun vahidun eşeddu ala şeytani min elfi abidin. Bir alım adam şeytanga min ibadat kılıuçudan dağı küçtü oğur bolat deydi. Azgıruu kıyın bolat deydi. Ve li kulli şeyin imad, her bir nersenin türkügü bolat. İmadud dini el fiqhu, din türkügü fiqh ilimi degen eken. Allah subhanahu ve taala hurmatlı cemaat, kolumuzdan kelişince ilim aluunu, ilimdүү boluunu, ilimge umtuluunu nasip kılgan bolsun. İlim aluu yaşım ötüp kalıptır degen, je bolbosom ubактым bolboy жатат, мүмкүнчүлүгүм bolboy жатат деген дагы шылтоолор башка адамга айтсак өтө турган болсо өзүбүзгө өтпөй калышы мүмкүн. Өзүбүздү дагы алдай турган болсок, эртең кыяматта Кудай астына барганда мен сага ушундай мүмкүнчүлүк бердим, эмнеге илим албадың деп жоопкерчиликке тартылып кала турган болбойлу. İlim alalı. Büröөгө akıl үйрөтүш үчүн эмес, büröödү сындаş үчүн эмес, өзүбүздү илимдүү көрсөтүш үчүн эмес, албетте урматтуу жамаат. Bürööдөн орун талашуу үчүн эмес, илим алалы, жараткан разы боло тургандай жашоо жашаш үчүн. Илим алалы, келечекте биздин балдарыбызга берген тарбиябыз жемиштүү болуш үчүн. Илим алалы, жараткандан коркуп, ошол илимдин негизинде ибадат кылып, тыйган нерсесинен тыйылып, кыл деген нерсесин аткарып жашоо үчүн. Илим алалы, эртең жараткандын астына барганда жүзүбүз нурлуу болуш үчүн. İlim alalı, жараткандын астына барганда илим албаганыбыз үчүн жооп берип калбайлы. Алейка бикулли науъин минал илми фахуз минху фаиннал мар'a адувву ма жахила ва ана акраху ан такуна адувва шей'ин минал илми дейт. Яхья ибн Халид деген İslam tarixindagi Abbasitlerдің doğrunda Harun Rashid деген çoğun halifanın işenimdүү jardamчысы болып, ошол halifanın kızmatında ömürün ötkөрgөн, kızmatka ömürün arnagan күчтүү vazir болады. Ошол баласына осият кылып жаткан сөзүндө айтат, илимдин ар бир түрүнөн даам таткын дейт. Болгун. Анткени адам баласы билбеген нерсесин душманы болот. Мен сени илимдин душманы болушуңду каалабаймын дейт. Кээ бир учурларда биз азыркы соц тармак өнүккөн заманда жашап калып атабыз. Интернетте, соцсеттерде түрдүү билгени дагы билбегени дагы сүйлөй турган, оюн билдире турган, коомчулукка кылыгын көрсөтө турган заман болуп калды.
тилекке каршы. Ошол жерлерден дагы мындай байкап калсаңыздар, сын айткан адамдардын көпчүлүгү билбеген нерсесине сын айтат. Бул адамдын табияты. Кудай Таалам ошентип жаратып койгон. Сын айтуудан мурда айтылып жаткан сөз, кылынып жаткан иш, амал, ошол нерсе жөнүндө адамдын маалыматы болуш керек. Болбой турган болсо, демек ал аны билбейт. Аны билбегени үчүн душмандык кылат. Ал-уламау варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Ва иннал анбия лам юваррасу динаран вала дирхаман. Албетте пайгамбарлар артынан дирхам же болбосо динар калтырган эмес, акча, алтын, күмүш калтырган эмес. Ва иннама варрасул илма. Алар илимди мурас кылып калтырган дейт. Башка бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде иннал хикмата тазиду шарифа шарафан. Данышмандык илимдүү адамды, абройлуу адамды дагы да абройлуу кылат. Сүрдүү адамды дагы да сүрдүү кылат. Кадырлуу адамдын кадырын дагы да көтөрөт. Ва тарфаул абда ал-мамлука hatta tujlisuhu majalisal muluk. Kul, kara kul bolso dagı danışmanlığı menen padişalardın dengелинде otura turgan bolot deyt. İlimdin ayынан. Allah'ım oşonda ilim bizge nasip kıla turgan bolsun. Kadırыбызды көтөрө turgan ilim nasip kılgan bolsun. İlimdin maksatı, en negizgi maksatlarının biri adam balası ilim alış üçün özünün içki dünyasını terbiyeloo. Eğer de ilimdүү adam algan ilimine amal kılbay turgan bolso, algan ilimin negizinde özünü terbiyelay turgan bolboso, adaşıp koomчулуктун arasında kemçilik ketire turgan bolso, bul albatta жамандыкка алып барат. Bul jönündө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi var. Men taallama ilmen li gayrillahi. Kimde kim ilim ala turgan bolso, alуудагы максаты туура эмес боло турган болсо, Аллах үчүн боло турган болбосо, же башка дүниөлүк максатты кыла турган болсо, Алладан башка, фальятабавва мақ'адаху минан нар, анда ал тозоктон ордун элестетип кое берсин дейт. Башка бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла таалламул илма литумару бихи суфаха." Илимди үйрөнүп, илимсиздердин арасында, жөнөкөй адамдардын арасында кыйынсынуу үчүн болбосун деди. "Ва ла туаллимул илма литужадилу бихил улама." Илимди алымдар менен тартышамын, талашамын деп үйрөнбөгүлө деди. Ушул туура эмес максаттар адамга түрткү болбосун дегени илим алууга. Фаман фа'ала залика минкум, кимде ким ушуну кыла турган болсо, же ушул максатта боло турган болсо, анда анын бара турган жери тозокто деди. Имам ал-Аузаи бул дагы чоң алым болгон, заманында өзүнчө бир мазхабтын дагы ээси болгон деген, ушул чоң деңгээлге жеткен илим жагынан алым болгон. Айткан сөзү бар экен: "Ида арадаллаху би кавмин шарран", Кудай Таалам бир коомчулукка, бир жамаатка, бир топко, бир элге жамандык каалаган болсо, алардын арасынан талаш тартышууну көбөйтүп коет деген экен. "Ва манаахумул амал", алардан амал кылууну тартып алат деген экен. Аллахым бизди ошолордон кылбаган болсун. Айтылган сөздөргө
амал кылууну баарыбызга насип кылган болсун.